Assalamu alaikum, урматтуу катталуучулар, достор, кызы каналымдын көрөрмандары, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Баарыңыздар кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү видеодо бизге инкубатор аппарат боюнча өтө көп түшүп жаткан суроолорго бир катар жооп берип кетебиз. Жумурткаларды ушундай аппаратка, стандартный ручной аппаратка кандай тизиш керек, анан кайсыл жерине суулар коюлат, суу эмне үчүн коюлат, жана датчиктер кандай абалда турушу керек, градус канча болушу керек, полный көрсөтүп берет ошону бүгүнкү видеодо. Анда эмесе кеттик. Урматтуу бир туугандар, азыр өзүм видео тартып жатканыма байланыштуу бир колум движенияда, бир колум камерада. Так, эмени алабыз. Полканы бул жака алдык. Алгандан кийин урматтуу бир жакшы камерада титиреп, качество ондой эмес болуп жатса кечирим сурайм. Мынакей азыр өзүм тартканыма байланыштуу тукумдарды, жумурткаларды ушундай X, Y кылып даярдап алганмын мен. Сиздер салып жатканда мына жумуртка мына полкага ушундай турат, урматтуу бир туугандар, бир караңыздар. Ушундай турат. Ушинтип тизип чыгасыздар, ушундай кылып. Андан күнүнө 4-5 жолу айландырган жакшы. 3 жолу айландырса да боло берет. Эрте менен эрте турганда, ушул жагы менен турса, мындай кылып коесуздар, болду. Анан кечинде мындай, түштө мындай кылып койсоңуздар болот. Анан 4 жолу айландырганда, мисалы, 2 жагы мындай болот, 2 жолу мындай болот, Оны баарыбыз жакшы билебиз. Айландырганда өтө кылдаттык менен айландырыш керек. Мен мисал катары эле көрсөтүп бердим. Айландырганда мына караңыздар, мына жумуртка ушундай турат. Ушундай секи мындай кылып коебуз. Ушунда жакшы болот. Эгерде мындай кылып койсок ойлдон. Мындай кылып резко мындай кылып кылсак болбойт. Тукумга зыян келет, же болбосо өрсүп жаткан чөжөгө зыян келиши мүмкүн. Андан кийин тукумдарды ушинтип тизип алабыз. Ушинтип жакшылап бир чет аккуратный кылып тизип алсак жакшы болот өзүбүзгө эле. Анан баш айланып кетпейт дегенде, адашып кетпейбиз дегенде, ушундай случайлар болбойт. Мынакей эми ушундай турат. Ушундай турганда салабыз полканы. Жумурткаларды бияка алып коеюн. Жакшы эле түшүндүңүздөр деп ойлойм. Бул жака жумурткаларды алып коелу. Бул жака салайык. Камера кичине титиреп жатат. Кечиресиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей кайра турду. Эми баягы датчикке келсек, урматтуу бир туугандар, терме регулятордун датчигине келебиз. Урматтуу бир туугандар, мынакей. Ушул датчик ортонун центральныйдан ушундай турушу керек. Мына астын жакшылап караңыздар. Жумурткаларга тийип койса болбойт. Чтобы бияка градусту өлчөп бериш керек, туура эмес өлчөп берип койот. Анан тукумдарга зыян болот. Ал жумурткаларга бир канча зыян алып келиши мүмкүн толук түрдө. Анан астына суу койгондо, мына лампочканын айланасына коюлат. Бир чыныга, чоң пиалага коесуздар. Бул жака бирөөнү, мына 3-4 атат. Мына вентилятордун бул тарабына, вентилятордун бул тарабына, анан бул тарабына, урматтуу бир туугандар. Газ камера кичине бул тарабына, бул жака, бияка 4 коесуздар болот. Кийин акыркы күндөрдө бул арыз көтөрүш үчүн 4 койгон жакшыраак болот. Жакшы эле түшүндүңүздөр деп ойлойм мени. Андан кийин таблицага келсек, таблица, урматтуу бир туугандар, ушундай таблица бар бизде. Ар бир клиенттерге азыр кучада кошуп жөнөтүп жатабыз. Ушул таблицанан бир канча көрсөтүлгөн градустар, влажностьтар, канча кылыш керек, канча күнгө жеткенде шамалдатып башташ керек, эшигин ачып полный көрсөтүлгөн. Ушул таблица ушундай болуп аппараттын ичинде комплект болуп барат азыркы учурда. Мен сиздерге ошол маалыматтарды бир канча үйрөтүп кетейин дедим. Жаңы менден аппарат алып иштеп жаткан кардарлар болсо, ссылкасын группага таштаймын. Көрүңүздөр. Аппарат алам деп жаткандар болсо, ушундай масштабтуу түрдө чөжөлөрдү көбөйтөм, жана өзүмдүн кичи бизнесимди ушундай кылып баштайм дегендер болсо, төмөндөгү номерлерге жазыңыздар. WhatsApp'та мага кайрылсаңыздар, сөзсүз түрдө сиздерге да аппарат даярдап жасап берем. Жана баасыны сүйлөшө алабыз ал жакта. Ушул номерлерге кайрылсаңыздар, мен полный ушул жерде өзүм жооп берип кетем. Андыктан
саламатта болуңуздар. Дагы суроолоруңуздар болсо личкама жазыңыздар ушул номерге. Мен полный суроолоруңуздарга жооп берип кетем. Жана ошол аппарат алам десеңиздер, мага кайрылыңыздар. Мындан кийин дагы YouTube'га бир канча пайдалуу маалыматтарды чыгарам буюрса.